Кыргызстанда 4 мамлекет менен туруктуу аба каттамдары кайра учууга уруксат берилди. Бул тууралуу 28-июлда Азаттыкка Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында 4 мамлекет 1 августтан тартып туруктуу негизде каттамдарды уюштура баштоо тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок бардыгынан эле так жооп боло элек. Өткөн жумада номер 72 протоколдук тапшырма чыккан, деди ал. Ошонун негизинде 4 мамлекет Туркия, Орусия, Казакстан жана Араб Эмираттары менен ачканга уруксат берилди. 1 августтан баштап деп жатабыз, бирок алардын шарттарына жараша болот. Мисалы, Орусия 1 августта ача албайт окшойт. Эгер ачып калса жакшы болот. Алар жообун бере элек. Туркия макулбуз дегендей жооп берди, бирок сүйлөшүү аяктай элек. Казакстан макул болот го. Астанадан, Алматыдан бирден рейс ачып берсе, Эйр Астана уча турган болуп жатат. Азырынча алардан так жооп боло элек. Эмираттардан да жооп күтүп жатабыз, деди ал. Кыргызстанда эл аралык туруктуу авиа каттамдары март айынан баштап эпидемияга байланыштуу убактылуу токтогон. Бул маселени республикалык ыкчам штаб өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша чечерин 28-июлда транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов билдирген. 20-марттан 22-июлга чейин жалпысынан 113 чартердик рейс менен 18 миңдей жүргүнчү Кыргызстанга кайтып келди. Булак Азаттык уналгысы.